Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmatlı bir tuğan. Müslüman adam bu dünyada uy bile kuruş gerek. Uy bile kuru murungu peygamberlerden kalgan sünnet amalı. Erkek bolsa uyleniş gerek, kız bolsa turmuşa çıkış gerek. Allah Teala Kur'an'da senden murda peygamberlerde jönötkönbüz. Jana alarga jubaylar menen urpaktardy bergenmiz deydi. Demek uylönүү murungu peygamberlerden kalgan sünnet amalı. Жалгыздык bir gana Kuday Teala'ga taandık nerse. Adam balası özünün tөгөйүн taap, özünün tengin taap, uy bile kuruga millettүү деп эсептелет. Келечекте uy bile baktılуу болуш үчүн, келечекте uy bile bekem туруктуу болуш үчүн Peygamberimiz айтат hadiste. Erkekler ayaldardын 4 нерсесине карап үйлөнүшөт дейт. Биринчиси сулуулугуна карап, экинчи тегине карап, үчүнчү мал мүлкүнө карап, анан төртүнчү иманына, тарбиясына карап үйлөнүшөт дейт. Пайгамбар ушул хадисин улантысын айтат: "Силер имандуу, тарбиялуу кызга үйлөнгүлө, бактылуу болосуңар" дейт. Ошон үчүн эркек дагы келечекте бир бактылуу болоюн, балдарым, кыздарым бир имандуу болсун десе, анда ошол балдарын, кыздарын төрөй турган энесин жакшы тандаш керек. Келечекте эне дагы менин балдарым, кыздарым имандуу болсун десе, анда ошол балдарын, кыздарын келечекте боло турган атасын, эркекти туура тандаш керек. Шариатта тандоо эркекке дагы аялга дагы бирдей берилген. Пайгамбарыбыз кийинки хадисте мындай деп айтат: "Кайсыл эркекте ушул 4 нерсе болсо, ошол эркек бул дүйнөдө бактылуу адам деп эсептелет." Биринчи, алган жары, жубайы имандуу болсо. Экинчи, балдары имандуу, тарбиялуу болсо. Үчүнчү, жанындагы жолдоштору, достору имандуу болсо. Анан төртүнчүсү, өзүнүн жеп ичип аткан рызкысы өзүнүн шаарында табылып турса дейт. Демек, урматтуу бир тууган, урматтуу жигиттер, келечекте үй бүлө күтөм десеңер, өзүңөрдүн жубайыңарды, келинчегиңерди карап тандагыла. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Үйлөнүүдө тандабастан, көрбөстөн үйлөнө турган болсо, анын арты кайгы жана өкүнүч менен бүтөт" дейт. Ошон үчүн келечекте биздин балдарыбыз бир дени сак, жакшы төрөсүн десе, анда жубайыбыздын карыны ток, кийими бүтүн, ден соолугу жакшы болсо, анда сиздин урпаңызды уланта турган балдар дагы жакшы төрөлөт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.